турунун катышуучуларын канчадан балл алганын билүү үчүн сөздү Максатбек мырзага берип койсок. Замандаш тобу 59 упай, эл алдында келе тырдагым аттуу чыгармасына коюлган баа. Бура тобуна 57 упай, Нарынгүл Абдыбековага 57 упай, Абдыш Токторов агабызга 59 упай, Жайнагүл Турсунова 56 упай, Гүлкайыр Жусуева 58 упай, жана Токтобү Исабекова эжекебизге 58 упай болду. Акман Бекболотов агабызга 59 упай, Лариса Опошева эжекебизге 59 упай, Токтобү Исабекова эжекебизге 57 упай, Эльмира Айдиева 58 упай, Баракелде. Какина Мамырбаева жана Анархан Аюпова эжекебизге 59 упай, Сулайка Чыңгожоева 59 упай, жана ошондой эле Замандаш тобу 60 упайга ээ болушту. Эл Замандаш Ырдайлы аттуу чыгармасы менен Замандаш тобу 60 упайга жеткени бүгүнкү күндө 3 жолу сахнага чыгып 3 чыгарманы аткарып беришти. Аны дагы биздин Калыстар тобу эске алып 60 упай туура көрүштү. Рахмат, жеңүүчүлөрдү жыйынтыгы менен куттуктайбыз. Мына ошентип 4-чү сезондун 1-чи турунун алгачкы жеңүүчүлөрүн аныктап алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу келген күйөрмандар, көңүлүңүздөргө түйүп алыңыздар. Биз жөн жерден Дамира Керимбаева эжекебизди чакырган жокпуз. Анткени Аваз теле долбоорунун кийинки чыгарылышы Жалаң Асанкалы Керимбаевдин ырларына арналмакчы. Ошондуктан араңыздарда Асанкалы Керимбаевдин ырларын кемелине келтире ырдагандар болсо, катышууга чакырабыз. Эже сүйлөп койсун кичине. Рахмат сонун бүгүнкү кечеге. Мен кубанып отурдум, жакшынакай рахат алдым дегендей. Рахмат, мен бул долбоорду да башынан бери көрүп келатам, үйдөн калтырбай көргөнгө аракет кылам. Жагат сонун таланттарды таптап өстүрүп атасың, эмгегиң кайтсын. Анан эл журтка ылайым нам болсун, ыр менен жашагыла, жакшы ыр менен жашагыла. Ыр деген жакшы дүйнө. Мен ушундай бир залкар адам менен жашаптырмын. Ал кишиден табитти үйрөндүм, жакшы нерселерди үйрөндүм. Ыр менен жашаңыздар. Рахмат эже. Дамир эже, сизге дагы рахмат, убактыңызды бөлүп, арнап келип отурасыз. Мына ушундай тоодой болгон залкардын жубайы бүгүн биздин кечебизге келгени бизди кубандыра турматтуу меймандар.